проблема келген учурда дагы кубаныч келгендегидей сүйүнүп кабыл алсаң, демек сен Аллахтан разысың. Аллахтан сен разысыңбы? Бүгүн ойланып көрчү, урматтуу мекендешим. Проблема келгенде кандайсың? Кубаныч келгенде кандайсың? Урматтуу мекендешим, негиз ойлоп карасак, проблеманы да, кайгы капаны да Аллах жиберет. Биз сыноодобуз. Кубанычты дагы Аллах жиберет. Мен ар дайым айтып келген сөзүм, кайгы келгенде дагы, кубаныч келгенде дагы Аллага болгон ой жүгүртүңдү өзгөртпө. Бүгүн налып, дароо эле кайсы күнөөм үчүн, мен кайсы катам үчүн кылдым, кайсы күнөөм үчүн Кудайым мага ушул нерсени жөнөттүң деп жашоодон наразы болгондор көп. Жакынын жоготуп койсо шума жала алып кетти. Аны албай мен алсаң болбойбу, Кудай неге алып койдуң деп наразы болгондор бар тагдырдан. Урматтуу мекендешим, сиз бүгүн Аллах сизден разы экенин билгиңиз келеби? Анда сиз кубанычка дагы, кайгыга дагы, проблемадагы бардыгыга кандай мамиле эдесиз? Ошонун натыйжасында Аллага болгон сүйүүңүз.